Акыркы 3 жылда билим берүү тармагына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, билим берүүгө каралган каражаттардын динамикасы өстү. Алсак 2021 жылы билим берүү жана илим тармагын каржылоо үчүн 40,7 миллиард сом же ички дүң продукциянын 5,6% бөлүнгөн. 2022 жылы 63,2 миллиард сом же ички дүң продукциянын 6,9%, ал эми 2023 жылы 75,8 миллиард сом же ички дүң продукциянын 7%ын түзгөн. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2023 жылга такталган бюджети 67,1 миллиард сом түздү. Алар бюджеттик каражаттар 52,5 миллиард сом. Атайын эсептеги каражаттары 12,9 миллиард сом. Мамлекеттик инвестициялар каражаттары 1,6 миллиард сом. Билим берүү жана илим министрлигинин 2023 жылдагы бюджетинин 38,6 миллиард сому мектеп, интернаттар, балдар үйлөрүнө жумшалды. Ал эми калган багыттар боюнча чыгымдар бала бакчаларга 7,8 миллиард сом, башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарына 2,2 миллиард сом, орто кесиптик билим берүү уюмдарына 788,3 миллион сом, жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына 12,9 миллиард сом, илим уюмдарына 220,4 миллион сом, башка тармактагы уюмдарга 3 миллиард сом каралган.